Ассалаумалейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 21 февраль 2025 жыл мен сиздерге 1 миллион 800 миң сомго бааланалган сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Өтө сонун баага коюлуп атат. Квартирадан эмнени көрүп аткан болсоңуздар, баардык буюм тайымдар калтырылат. Келип эле жашай бере турган даяр 2 бөлмөлүү квартира экен. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Баасы 1 миллион 800 миң сом, анан кеми бар. Жүрүңүздөр. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Дареги, мен турган жер Алай тарапта жайгашкан Гүлчө шаарында турам. Сатылуучу жанагы 2 бөлмөлүү квартира ушул 2 кабаттуу кирпичный домдо жайгашкан туугандар. Так, келүү жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Гүлчө шаары. Ориентирди сиздер мына Жумабай Абдиев деген асфальт көчөгө алсаңыздар болот. Гүлчөнүн эң негизги көчөлөрүнүн бири экен Жумабай Абдиев көчөсү. Ошол Жумабай Абдиев көчөсү Жалилбек Жусупов мен турган көчө менен кесилишет. Ошондо бул жака кирип жүрүп келе бересиздер. Бул 2 кабаттуу домдун адреси болсо Жумабай Абдиев 9. Сатылуучу квартирасы ушул 2 кабаттуу домдун 1-чи подъездинде, 2-чи кабатында. Крышасы жабылган, эч кандай суу өтпөйт деди. Анан ориентирди туугандар сиздер Гүлчөнүн Макаренко деген мектебин алсаңыздар болот. Мына ушул жол менен ылдый тарапка 100-150 метр жүрүп барсаңыздар Макаренко мектеби жайгашкан. Анан дагы бир ориентировка, могул жерде 4-чү садик дагы бар экен. Ориентирди ушул жерде алсаңыздар болот. Ошондо эле бет маңдайында Кудай буйрса жашап каласыздар. Ушул 2 бөлмөлүү квартира сатка чыгып атат. Аянты 49,5 квадрат метр. Тех паспорту дагы бар. Мына темир эшикти ачып кирип кете бересиздер. Киргениңиздерде ушундай кире бериши. Анан жакшы жери күнгөй бет туугандар. Азыр саат 4:30 болду. Квартирага күн тийип турган учуру. Баасы дагы жакшы баага коюлуп атат. Баасы жана эсин номери ушул видеонун экранында жазылган. Кийин өзүнө чалып, келип көрүп дагы да бир толук маалымат алып кетесиздер. Лайктан басып, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга деле ушул сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар болот, группаларга. Балким ушундай сатылуучу даяр 2 бөлмөлүү квартира издеп жүргөндөр. Так, бул спальня туугандар. Мына айнек терезелери нол жакта орнотулган, күн тийип турат. Мына ичи жарык, кеңири экен. Көрдүңүздөрбү? Так, бул 1-чи бөлмөсү туугандар. Бул жактан чыксаңыздар, мына бул конок бөлмөсү болуп калат. Могул жакта открытый балкону деле бар, азыр көргөзүп берем. Анан мына буюм тайымдарды көрүп атасыздар, бардыгын калтырып кетем деп атат ээси. Так, бул ошондой 2-чи бөлмөсү болду. Жүрүңүздөр. Буюм тайымдарын калтырса сиздерге деле жакшы да. Так, азыр мына мен айткан жанагы открытый балкону, бул жерден домдун алды бүт бардыгы көрүнүп турат. Азыр саат 4:30 болду туугандар. Мына квартирага күн тийип жарык болуп турган учуру. Азыр дагы погода жакшы болуп турат. Ушундай. Анан жана айтып өттүм. Гүлчөнүн кайсыл жеринде дей турган болсоңуздар, ориентирди Гүлчөдөгү 4-чү садик алсаңыздар болот. Ориентирди же Макаренко деген мектебин алсаңыздар болот. Экөөнө тең жакын экен, 100 метрлик аралык. Ушундай. Локация негизинен жакшы. Так, анан бул жагы дагы бир комната. Менимче бир детский кылып койсоңуздар деле болчудай. Мына, караңыздар. Айнек терезелери жөнөкөй, бирок темир тосмолор менен безопасный мындай айтканда. Так, 1-чи комната, 2-чи комната. Бул жагы спальня, 3-чү комнатасы болуп калат экен. Анан могул жерде кладовка сыяктуу дагы бир шкафчыгы бар. Бул жагы барыңыздар эле билген, мына кухня экен. Тамакты ушул жакта кыла берсеңиздер болот, Кудай буйрса. Дагы кандай маалымат берейин туугандар? Тех паспорту бар. Ээлери өздөрү Россияда жумуш кылат экен. Көтөн бери бул жакта эч ким жашабай калды. Ошол себептен акча керек болгондо баягы сатып деп мага информация берди туугандар. Лайктан басыңыздар, дос тааныш тууган уруктарга, группаларга таштап коюңуздар. Ушул видеонун ссылкасын кирип көрүп коюшат. Жакшы. Анан могул жакта дагы бир эшик турат. Бул жагы мына раковинанын местосы экен туугандар. Же кладовка, ар кандай каалаган варианттарды колдоно бересиздер. Туугандар, эми барыңыздарды кызыктырган ушул 2 бөлмөлүү квартиранын баасын айтайын. Канча дей турган болсоңуздар, 1 миллион 800 миң сомго бааланды. Анан кеми бар туугандар. Ала турган реальный адам болсо, жакшы түшүрүп берет экен. Чалып сурап көрөсүздөр. Балким 1 миллион 600 берет, балким 1,5 миллионго берет. Эми ал жагын ээси менен өзүңүздөр соодалашып сүйлөшөсүздөр. Вариант обмен жолдорун сурабапмын, аны деле өзүңүздөр айтып көрүңүздөр. Балким макул болуп калат. Негизи эми Гүлчөнү билесиздер, Алайдын центр шаары болуп эсептелет. Бул жерден үй квартира жер издегендер көп. Так, барыңыздарга ийгилик, мен бул чармышты жыйынтыктайм туугандар.